Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, ардактуу радио каармандар. 12 сентябрга алынган жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди мен Айжамал Амирова тааныштырам. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Тажикстандагы этникалык кыргыздар Кыргызстанда бюджеттик негизде билим алат. Дүйнө чемпиону Акчол Махмотов Кыргызстан үчүн тарых жараткан, мен үчүн чоң сыймык деп белгиледи. Баткенде ИГИЛ уюмуна тийиштүү материалдарды тараткан жаран кармалды. Жолго чыга калган аттан улам 3 унаа кагышып 5 адам каза болду. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Тажикстандагы этникалык кыргыздар Кыргызстанда бюджеттик негизде билим алат. 2022 жылдын 8 сентябрында Дүйшөмбү шаарындагы Кыргыз Республикасынын элчилигинде Тажикстан Республикасында жашаган этникалык кыргыздар үчүн 2022-2023 окуу жылына карата Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кирүү сынактары өттү. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында жазылды. Бул иш-аракет Кыргыз Республикасынын президентинин чет мамлекеттерде жашаган мекендештерге билим берүү жана улуттук маданият маселелеринде колдоо көрсөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын алкагында ишке ашууда. Кирүү экзамендерин Тажикстан Республикасынын Мургап, Лакш райондорунун жана Согзи облусунан келген абитуриенттер тапшырышты. Алдыдагы окуу жылына карата Тажикстан Республикасында жашаган этникалык кыргыздар үчүн Кыргызстандын жогорку окуу жайларында бюджеттик негизде 25 орун бөлүндү. Конкурстук тандоону өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинде тандоо комиссиясы түзүлүп, анын курамына окуу жайлардын илимий чөйрөнүн, жарандык коомдун жана башка кызыктар тараптардын өкүлдөрү кирген деп айтылат маалыматта. Дүйнө чемпиону Акчол Махмотов Кыргызстан үчүн тарых жараткан, мен үчүн чоң сыймык деп белгиледи. Сезимдер эң сонун, чынын айтсам, Кыргызстан үчүн тарых жараткан, мен үчүн чоң сыймык. Менин агайларым, ата-энем, жакындарымдын жана кыргыз элинин колдоосу менен жеңишке жетип отурам, дейт балбан Акчол Махмотов Спорт телеканалына берген маегинде. Ал кечээ 11 сентябрда Сербияда өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль утуп, дүйнө чемпиону болду. Акчол Махмотов финалга чейин бразилиялык балбанды 11-1, мексикалык балбанды 8-0, туркиялык балбанды 9-7 жана кореялык балбанды 4-1 эсебинде жеңди. Финалда венгриялык Золтан Левайни 2 ирет көтөрүп чаап, мөөнөтүнөн мурда жеңишке жетти. Мелдеш 10 сентябрдан 18 сентябрга чейин Белград шаарында өтөт. Кыргызстандан 15 спортчу барган. Акчол Махмотов Токио Олимпиада оюндарынын күмүш байгесинин ээси жана Азиянын 2 жолку чемпиону. Дүйнө чемпиону болгон Акчол Махмотовду президент Садыр Жапаров куттуктады. Азаматсың Акчол баатыр, кыргыз элине эле эмес, жалпы эле күрөш сүйүүчүлөргө кызыктуу күрөш тартуулап, таза жеңишке жетиштиң. Кыргыз эли маңдайы жарыла сүйүнүп, кубанычында чек жок. Бардыгы алкап Олимпиада алтынын күтүп жатканын жашыруун эмес. Сенин да чоң спорттогу башкы максатың ошол болсо керек. Андыктан сага бекем ден соолук, спорттук ийгилик каалайм. Бар бол баатыр, деп айтылат өлкө башчысынын Фейсбуктагы баракчасына жазылган куттуктоосунда. Баткенде ИГИЛ уюмуна тийиштүү материалдарды тараткан жаран кармалды. Экстремисттик, террористтик мүнөздөгү материалдарды жайылтып жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Аталган мекеменин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматы тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында социалдык тармактарда диний экстремисттик жана террористтик үгүт материалдарды жайылтып жүргөн жаран кармалды. Кадамжай районунун 27 жаштагы тургуну социалдык тармактарда Кыргызстандын аймагында ишмердүүлүгүнө тыюу салынган ишим экстремисттик жана террористтик уюмуна тиешелүү символикаларды, аудио материалдарды, чакырыктарды жайылтып жүргөн. Бул факты боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, жогорудагы уюм террористтик жана экстремисттик уюм катары табылып, өлкө аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
Жолго чыга калган аттан улам 3 унаа кагышып 5 адам каза болду. Ысык Көл облусунун Төп районунда жол кырсыгы катталып 5 адам каза болду. Бул тууралуу облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. 11 сентябрда балыкчы Ананьева Каракол унаа жолунда Volkswagen Passat, Subaru жана Honda Accord унааларынын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Жыйынтыгында 32, 28 жана 30 жаштагы 3 эркек жана 14 жаштагы 1 жаштагы кыздар каза болду. Жабыркагандар Төп райондук ооруканасына жеткирилген. Кырсык унаанын жолуна чыга калган аттан улам болгону айтылат. Volkswagen Passаттын айдоочусу атты сүзүп, андан кийин башкарууну жоготуп 2 унаа менен сүзүшкөн. 12 сентябрга алынган жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди мен Айжем Аламирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.